Herkese merhaba. Barыңарга салам достор. Менин түрк тилин үйрөнүү сабагыма кош келдиңер. Бүгүн силер менен биз түрк тилинин биринчи сабагын өтөбүз. Биринчи сабак ар дайымкыдай эле алфавит менен башталат. Түрк тилинде жалпысынан 29 тамга бар. Англис тилинин тамгаларына окшош. Англис тилинин тамгаларын билсеңер, тамгаларды үйрөнүүдөн кыйналбайсыңар. Андан сырткары бир канча тамгаларда өзгөчөлүктөр бар. Аларды мен бул жака кызыл менен көрсөтүп койдум. Анда эмесе келгиле ар бир тамганын окулушун үйрөнөлү. A, B, C бул S деп окулуп, англисче C деп окулганы менен түркчөдө бул C деп окулат. C. Ушул тамгадан көп адашпашыбыз керек. C, Ч. Ошол эле C'нин астында куйрукчасы бар. Муну Ч деп окуйбуз. Ч. D, E, F, G, yumşak G. Yumşak G degенди кадимкидей эле G тамгасынын үстүнө эки чекити болот. Бул yumşak G деп айтылат. Бирок сөз ичинде окулбай дагы калат көпчүлүк учурда. Муну биз бир аздан кийин сөздөрдө мисалдар менен көрөбүз. Андан кийинки тамга H, I, I. Ушул эки тамгадан менин окуучуларым аябай көп адашат. I деген тамга бул жөн эле бир сызык. Үстүндө эч кандай чекити жок. Бул I деп окулат. I. Андан кийинки үстүндө ошол эле тамганын үстүндө чекити бары бул I деп окулат. I. 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 Кийинки тамга бул J. J. Түрк тилинде өзүңөр көргөндөй эки J бар экен. Биринчиси J каткалаң окулат. J. А кийинкиси J. J жумшагыраак окулат. Кийинкиси K, L, L тамгасындагы биз англисчеде мынтип куйрук менен жазабыз го. Түрк тилинде L тамгасынын кичинекейи куйругу жок жазылат. Жөн эле бир сызык болуп, узун сызык жазылат. L, M, N, O, Ö. O'нун эле үстүндө эки точка коюп койсок, бул Ö тамгасы болуп өзгөрөт. Ö деп окулат. P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Барын окушту, туура окушту үйрөндүк. Бул тамгаларды сөз түрдө үйрөнүп аткан дептериңизге жазып алыңыз. Анан могул өзгөчө тамгаларга, кызыл менен жазылган тамгаларга маани берип, ошолорду көбүрөөк жаттаганга аракет кылыңыз. Келгиле эми достор, үйрөнгөн тамгаларыбызга сөздөрдү курап, жаңы сөздөр дагы үйрөнөбүз. Анан бул тамгалар сөздүн ичинде кантип колдонулат, кантип окулат, ошолорду дагы үйрөнөбүз. Түрк тилинде окуш оңой да, анткени кайсы тамга турса, ошондой эле окулат. Мисалы англис тилинде 2 тамга же 3 тамга бирип кетсе, башкача звуктар чыгып кетет го. Түрк тилинде андай эмес. Түрк тилинде кайсы тамга турса, ошол эле окулат, өзгөрбөйт. Келгиле, ар бир тамгага сөздөрдү таап көрөбүз. А тамгасына мисалы биз анне десек болот, Анне. Анне деген эмне деген сөз? Апа деген сөз. Анне, апа. Бул жерде жаңы үйрөнгөн сөзүңөр сөз түрдө сөздүк дептериңерге жазып алгыла, биз улантабыз. Анне, дагы эмне десек болот? Анахтар. Анахтар бул эмне деген сөз? Мен жазып бүткүчө таап көргүлөчү. Анахтар. Анахтар деген эмне экен? Ачкыч же болбосо ключ деген сөз. Анахтар. Келгиле Б'ге көрүп коелу. Аны көрдүңөр, А деп эле айтылып атат. Анне, анахтар, айле, дагы башка. Б дегенге карап көрөлү. Б тамгасына эмне десек болот? Б, баба. Баба. Дагы эмне десек болот? Баба анне десек болот. Баба анне деген эмне? Баба деген эмне сөз? Ата деген сөз. Баба анне дегенчи эмне деп которулуп калат? Баба анне.
Baba anne, чоң эне деген сөз. Baba ata, baba anne, чоң эне. C. C деген сөз биздин билген сы тамгасы түркчө Ж болуп айтылат. Ж деп окулат көп бардык сөздө. Мисал үчүн ceviz, ceviz, же cüzdan, cüzdan. Ceviz деген сөз жаңгак деген сөз. Cüzdan капчык, кошелек деген сөз. Ceviz, cüzdan. Кийинки тамгабыз Ч тамгасы. Ч тамгасы биз билген эле Ж тамгасынын ортосуна аягына мынтип куйрук чууланып калат дегенбиз. Бул Ч. Чге эмне десек болот? Чичек. Чичек деген эмне деген сөз? Көп түрк сериалдарын көрүп атсаңар, билсеңер керек. Чичек. Чичек. Дагы эмне десек болот? Чожук. Чожук дегенди дагы билсеңер керек. Чожук. Чожук. Чичек деген гүл деген сөз. Чожук деген сөз бала, бөбөк деген сөз. Д тамгасы кийинкиси. Д тамгасына биз деде десек болот. Деде бул чоң ата. Жана эмне десек болот? Дүния, дүйнө деген сөз. Дүния. Дүния. Э тамгасына кийинкиси. Эв, эв, элма, элма. Дагы эмне десек болот? Элмас деп коелу, Жок, аны жазбай эле коелу, ар бирин экиден жазалы. Эв, үй, элма, алма. Кийинкиси Ф тамгасына эмне десек болот? Ф, фил, фил деген сөз, пил деген сөз, биз билген эле elephant англисчеси. Фаре. Фаре деген эмне? Чычкан деген сөз. Же финжан да деп да кошуп койсок болот. Финжан. Финжан. Финжан деген бул кружка, фаре, чычкан, фил, пил. Андан кийинки тамгаларга сөздөрдү улайбыз. Г тамгасы. Г тамгасына эмне деген сөздөрдү кылсак болот? Газете. Газете. Газете деген эмне? Гезит деген сөз, Gözlük. Gözlük бул эмне деген сөз? Көз айнек деген сөз. Gözlük, көз айнек. Андан кийинки юмшак Г деген тамгабыз. Бул юмшак Г деген тамгабызга, бул тамгадан негизи сөздөр башталбайт. Башкача айтканда, бул тамга сөздүн ортосунда келет. Башында эмес, ортосунда келет. Мисал үчүн, öğretmen. Öğretmen. Бул жерде юмшак Г дегенибиз бул ортодо келип атат да, мына. Öğretmen деп, мына. Сөздүн ортолорунда келип атат, эң башында эмес. Жана окулбай калат бул. Мындай айтканда, мындан мурунку тамга созулуураак окулуп калат. Мисалы, öğretmen деп окугандар бар, г болуп окулбайт. Öğretmen. Öğretmen. Же дагы бир сөз карап көрөлү мына. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci дегенде дагы мына көрдүңөрбү? Г окулбайт. Öğrenci. Öğretmen. Öğrenci. Бул окулбайт эрежеси. Мындан мурунку тамга бир аз созулуп окулуп калат. Улантабыз. Х. Х деген тамгага биз эмне деген сөздөр тапсак болот? Х. Харита. Харита бул эмне деген сөз? Карта деген сөз. Карта, биз колубузга кармап жүрөбүз, бир жака саякатка чыкканда же интернеттен карайбыз, мисалы Кыргызстандын картасы, Кыргызстандын харитасы.
же hediye. Hediye belek деген söz. Belek. I. Мында өзүңөр көргөндөй бир эле сызык менен болот. Кичинекейи дагы, чоңу дагы бир. Işık. Işık. Işık деген бул жарык деген сөз. Жарык. Күндүн жарыгы же светтин жарыгы айырмасы жок. Işık. Дагы эмне деген сөз бар? Irmak деген сөз бар, Irmak. Бул дария деген сөз. И. Инек. Мунун өзүңөр көргөндөй үстүнө дайыма чекити болот. Чекити жок болсо ал ы деп окулуп калат. Инек. Ине. Ине. Мына. Бул жерде да юмшак г тамгасын жолуктурабыз. Жана бул окулбай калат. Ине. Ине. Инек деген уй деген сөз. Ине деген сөз болсо, ине деген сөз. Биз билген кийим тиге турган ине. Ж. Бул тамгага негизи түрк тилинде көп сөз жок. Анан көбүнчө чет тилинен келген сөздөр кошулат буга. Мисалы, жандарма. Жандарма. Жандарма деген сөз жанакы милицияларды коопсуздук кызматкерлерин айтат, жандарма деп. Жимнастик же болбосо жимнастик бул биз билген гимнастика көнүгүүлөр. К. К деген тамгага түрк тилинде сөздөр көп. Китап, мисалы үчүн. Китап. Дагы эмне деген сөз билесиңер? Өзүңөр видеону көргөнчө сөздөрдү таап отурсаңар болот, эгер сөз билсеңер. Калем десек болот, мисалы. Калем. Китап, калем. Сөздөрдү бир шере окуп чыгалы келгиле. Газете, gözlük, öğretmen, öğrenci, harita, hediye, ışık, ırmak, iyi koşup koyupmun goy, ışık, ırmak, inek, iğne, jandarma, jimnastik, kitap, kalem. Улантабыз. Кийинки тамгабыз Л. Л. Лимон. Лимон. Же болбосо дагы эмне деген сөз бар? Л. Лимоната. Лимоната деген сөз бул лимонад деген сөз да. Биз лимоната. Чоң тамгалар ушунча жазылат. М. Маймун. Maymun деген сөз бул маймыл деген сөз. Маймун. Дагы эмне деген сөз бар? Мантар. Мантар козгарын деген сөз. Не. Не. Не деген сөз бар неге? Нехир. Нехир бул дария деген сөз, жана ырмак деген сөз менен адаштырып алыптырмын. Ырмак бул булак, нехир дария. Дагы эмне деген сөз бар? Неге? Улантабыз. Буга башка сөз тапкыла силер. О. Окул. Окул, мектеп. Otobüs. Otobüs, avtobus. Okul, mektep, otobüs, avtobus. Ö. Örnek. Örnek деген söz, misal деген söz, үлгү, misal. Ödev. Ödev деген эмне? Тапшырма. Үй тапшырмасы, ödev. P. Pantolon. Pantolon. Parmak. Pantolon деген ne? Шым деген сөз, шым. Parmak, barmaktар. Parmak moğollarda айтат parmak деп. Re. Reçel. Reçel деген эмне? Варенье, кыям деген сөз, reçel.
Raf. Raf деген сөз бар, бұл шкаф деген сөз. Limon, limonata, maymun, mantar, nehir, okul, otobüs, örnek, ödev, pantolon, parmak, reçel, raf. Кейінгі тамғабыз С тамғасы. С тамғасын деген сөзді алсақ болады. Су. 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 Символ. Символ. Су, біз білген еле су, символ деген сөз. Ше. Ше, жаңа айтқандай еле С тамғасының, бұл С тамғасының аяғына құйрығы уланады. Мысалы, шише. Шише. Дағым не деген? Шемсие. Шемсие. Шемсие деген сөз зонтик, қолчатыр деген сөз. Тенжере. Tencere, terlik, tencere деген сөз, қазан деген сөз, терлик деген бутқа кие тұрған домашний шлепканы айтады. Учуртма, учак дейлік, учуртма емес, учак. Учак деген бұл самолет деген сөз. Учуртма. Учуртма деген сөз. Асманға учуруп ойнойт қой. Учу бір нәрсе деп қояды, учуртма. Асманға көтеріп алып чурқайт ошону. Ütü. Ütü. Üniversite. Üniversite. Ve ütü деген ütük, biz bilgen öyle ütük. Üniversite, bu üniversitet. Ve valiz. Valiz деген söz, çemadan деген söz. Vücut. Vücut bu dene. Тело, dene. Yağmur. Yağmur деген, жамгыр деген söz. Yogurt. Yoğurt деп koyot, g okulbayt. Bizce yogurt, Türkçe'de yoğurt. Yoğurt bu kırgızçaga oturganda ayran деп kotorulат. Ayran деген сөздү Türkçeге ayran деген сөздү кыргызчага oturganda çalap болуп өзгөрөт. Ушундай баш айлантма нерселер бар. Yağmur, yoğurt. Yoğurt деген ayran, yağmur, жамгыр. Zeytin. Zeytin деген alifka деп коет да, zeytin. Кыргызчада да бар, зайтун деген. Zevk almak деген этиш дагы бар. Zevk almak. Же zevkli деп коелучу. Zevkli деген сөз бул мындай ырахат берүүчү деген сөз. Zevk almak, ырахат алуу, zevkli, ырахат берүүчү. Su, sembol, şişe, şemsiye, tencere, terlik, uçak, uçurtma, ütü, üniversite, valiz, vücut, yağmur, yoğurt, zeytin, zevkli, rahat berүүчү. Ар бир тамга мына сөздөрдү окуп көрдүк. Ар бир тамгага өз-өзүнчө сөздөрдү жазып, жаңы сөздөр дагы үйрөндүк. Анан ошо тамгалардын кантип окулат, сөз ичинде кантип колдонулат, ошолорду дагы көрдүк. Ал тамгаларды жана ошондой эле жаңы үйрөнгөн сөздөрдүн баарын сөз түрдө жаттап алгыла. Эми түрк тилинде көбүнчө грамматикалык темалар, грамматикалык эрежелер үндүү, үнсүзгө карап иштейт да. Ошого үндүү тамгалар кайсыл, үнсүз тамгалар кайсыл, 5 колубуздай билип алышыбыз керек. Түрк тилинде жалпы 8 үндүү тамга бар. Алар А, Э, И, И, О, Ö, У, Ü. Ушул 8дин баары үндүү тамга.
Бул тамгаларды сөзсүз түрдө 5 колубузда жаттап алалык. Ал эми калган бардык тамгалар үнсүз тамгалар болот. Ушул эрежелерди эске алсаңар, кийин грамматикалык темаларды өткөндө кыйналбайбыз. Сабакты жыйынтыктоодон мурун достор, мен силерге түрк тилинде кантип коштошуш керек, коштошкондо кайсыл фразаларды колдонуш керек, ошолорду үйрөтө кетейин. Биринчиси, güle güle. Güle güle дегенди биз жоготургондо пока пока деп коебуз го. Ошондой сөз бул. Бул көбүнчө достор арасында, жаштар арасында көбүрөөк колдонулат. Görüşmek üzere. Görüşкөнчө деген сөз. Görüşürüz же болбосо görüşmek üzere экөө тең бир. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal. Жакшы кал. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Özüңө жакшы кара. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Ушул фразалар менен түрк тилинде коштошсок болот. Анда эмесе достор, сиздер дагы kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта тургула.